Бүгін біз Кардио Азия Плюс медициналық борборындабыз. Мен жігіттердің жүректерін ортып тұрайын, сіз айықтырып тұрыңыз, ана шабашкасын жоғымен жөздеген. Біз азыр қақы келдік Чыңғыз мырза. Минелерді қылсам, жүрегім күшті болады, жана өмірімдің аяғына чейин мықты болып соғып тұрады. Еркектер үшін 40 жаштан өйдөсү уже бұл жүрек ооруларына башталышы деген сөз. Биз мындай стресс болгондон бул түйүлүп калат окшойт да, кан жакшы жүгүрбөйт. 18 жаштагы балага инфаркт менен келген жүрөгүнү силердин клиникада жүрөктү токтотпой операция жасалыптыр, ал кандай болот? Бул жерде пациент өзү жатса, бул жакта туугандары карап, чогуу домашний уют түзүп беребиз да ушундай. Айла түшүндүм ушуну. Атыңызга болобу, бир туугандарыңызга жасап көрдүңүз беле? Тяжелый операциялар болуп калса, ал жактан биз профессорлорду чакырып, бул жерде өзүбүз чогуу жасап. Оозум учунда турат, айткылачы. Тартып коюңсуң. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Ай, үйдү коя тур. Жанагы элдин баары үйгө акчасын салып коюп, анан тиги акчасын алдырып ишпеди, же үйдөн жок, же акчасынан жок. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп, монтип отурбайлы. Энең дурайны, башыңды иштетпейсиңби? Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Түшүндүңбү? Ай, ак окуянын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башты орутпай бар, юристке чалчы, документтерин баарын даяндасын, бар. Азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дейт? Жөнтүрчай ашка. Карганда жаман карадың өлүмдөрү. Эчтеке болбойт. Жаным десем. Салам достор, бүгүн Бишкектен Ошко чейин келип, бүгүн жакшы бир мейманыбыз менен тааныштырганга уруксат бериңиздер. Бүгүн биз Кардио Азия Плюс медициналык борборындабыз. Негизи эле жүрөккө кандай жардам керек, жүрөктүн сырларын үйрөнөбүз. Азыркы тапта жүрөк оорулары көбөйүп атат. Мына ошол жаатта эң мыкты врачтардан мен силерге жакшы кеңештерди алып берем. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ал эми Чыңгызбек мырза, бүгүнкү мейманым Чыңгызбек мырза мага жүрөктүн оң капталын, сол капталын айтып берет. Туурабы байкем? Туура, буюрса. Сону анда келиңиз сиздин борборуңузга кирип, анан маегибизди улантсак. Биз азыр каяка келдик Чыңгыз мырза? Биз азыр рентген операционуйда турабыз. Бул жерде жүрөктүн кан тамырларын текшеребиз. Азыр эле операция болуп чыккан пациентибиз бар. Мына бул жүрөктүн кан тамырлары. Пациенттин жүрөгүнүн кан тамырлары бул. Ар кайсыл проекциясында жүрөктүн кан тамырларын текшерип көрөбүз. Эгер кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп калса, биз бул жерден стенд коюу методикасы менен жүрөктүн кан тамырларынын бекилген жерлерин ачабыз. Демек, байкашыма караганда бул жакта операция жүрөт, Ооба. Ага чейин болсо, ага чейинкилери бияктан каралат, Же муну операция тетил жагында жүрөт, операциянын ичинде бул жактан предоперационный блоктон биз көрөбүз. Хирург ал жактан операция жасай берет, бул жакта отурган дополнительный хирург бул жерден көрүп, комментарийин берип отурат бул жерде. Сон, биякта достор ушундай тартиби ушундай экен. Бияка оңой менен киши кирбейт экен, жана киргенде дагы ушинтип кийинип, кымтынып алып анан кирет экенбиз. Сон, азыркы тапта мындай бейтаптар кандай болуп атат? Көп келип атабы? Жүрөк оорулары көппү? Азыркы учурда эми жүрөк оорулары өтө көп болуп калды. Биздин жашоо шартка байланыштуу и өзүбүздүн питанияларга деле байланыштуу, тамак ашка деле байланыштуу. Ошон үчүн жүрөк ооруларынын саны көп и күндөн күнгө жаш пациенттердин келүүсү жүрөктү өкүндүрөт.
Сон, анда келиңиз бул тууралуу шашпай, кененирээк сүйлөшүп, жүрөгүбүздү кантип ден соолугу чың кылып кармайбыз жана эмнелерди кылабыз кылбайбыз деп ошондобуз. Жүрүңүздөр анда. Бул медициналык борборуңузда жалпы жонунан бияка келип бейтаптар жатып салышат экен, жатышат экен, операциядан кийин канча бөлмөңөр бар? Бизде общий 80 койка бар. 80 койкабыз бар. Операциядан чыккан пациенттер же болбосо жөнөкөй эле жатам деп келген пациенттер болсо, бизде моундай бөлмөлөрүбүз бар. Профилактика кылса деле болот да? Профилактика кылып, жүрөгүнө лечение алып кетсе болот. Бизде ушундай бөлмөлөрүбүз бар пациенттер үчүн. Анандай общий жатканда бөлмөлөрүңөр бар экен, жалпы? Жалпы жатканда бөлмөлөрүбүз бар. Ал жерде бир палатада 3 койка бар, кровать. Бул ака кенен эс алам дегендер, Өзүнүн ден соолугуна кам көрөм дегендер болсо, жалгыз жатып эс алам дегендер болсо, ушундай бөлмөлөрүбүз бар. Жатып эс алып кетсе болот ушул жерде. Бизде Кыргызда профилактика такыр көңүл бөлүнбөйт го. Профилактиканы кантип кылып туруш керек, эмне кылып туруш керек, кандай учурда келип чуркаш керек, эң алгачкы коңгуроосу эмне жүрөктүкү? Эркектер үчүн 40 жаштан өйдөсү уже бул жүрөк ооруларына башталышы деген сөз. Аялдар үчүн 43 жаштан өйдөсү уже бул жүрөк оорусуна, жүрөгүнө уже кам көрө башташ деген бир сигнал берилет. Ошол убакыттан баштап уже кардиологко жылына жок дегенде бир 2 жолу келип, өзүнүн жүрөгүн көргөзүп, кардиограмма тартып, эхо тартып, анализдерин тапшырып, мындай консультация алып кетсе болот. Эгер кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, врачтар өздөрү айтышат, жатып больницадан лечение алып кетиңиз деп. Ошол жактарын врачтар өздөрү айтышат баарын. Саны? VIP палата 2 месяц алуу. Бул жерде дагы профилактика алып кетем дегендер болсо, же болбосо операциядан кийинки пациенттерди обычно ушундай палаталарда карайбыз. Эмне дегенде пациенттердин саны аз болуш керек и после операционный осложнениялар болбош керек да. Наркоздан чыгып атканда өзгөчө катуу кыйналса керек да. Ал жактар только реанимацияда болот, андай пациенттер. Реанимацияда. Реанимациядан чыгып, состояниясы кичине жакшы болгондон кийин ушундай немеге которула турбайбы? Ооба. Андан кийин ушундай жөнөкөй палаталарга которобуз. Бул жерде пациент өзү жатса, бул жакта туугандары карап, чогуу домашний уют түзүп беребиз да ушундай. Түшүнүктүү. Сон, Чыңгыз мырза, бул адамдын мен жүрөгүм ушундай же айтат го жүрөгү бул муштумга эле тең болот деп. Ошо чынбы? Ар бир адамдын жүрөгү ошол муштуму канча болсо, ошончо эле болот. Меники кичинекей эле мый тыйган жүрөгүм бар турбайбы дээрде. Анан ошол мый тыйган жүрөк деген бүтүн адамдын баардык абалына жооп бере турчу бир чоң орган катары да, маанилүү орган катары саналат. Анан тилекке каршы жүрөккө эмнегедир маани бербейт экенбиз жана анын мындай ден соолугун ойлобойт экенбиз. Ошон үчүн мен азыр жаштайман, эмнелерди кылсам жүрөгүм күчтүү болот жана өмүрүмдүн аягына чейин мыкты болуп согуп турат. Биринчи очуртта биз жүрөккө кам көрүүнүн башында өзүбүздүн жашоо шартыбызды өзгөртүшүбүз керек. Жашоо шарт дегенде? Стресстерден алыс болушубуз керек и өзүбүздүн тамак ашыбызга көңүл бурушубуз керек. Жандан бери тамак аш дедиңиз, тамак ашты эмнеге, ал кандай тамак анча эмес? Майлуу тамактардан жебешибиз керек, куурулган тамактардан жебешибиз керек и туздалган тамактарды азайтышыбыз керек. Алар эмне кылат? Алар жүрөктүн ичиндеги баягы тамырлардагы бляшкалардын өсүшүнө алып келет. Туздуу тамак болсо давлениянын көтөрүшүнө алып келет дагы, канчалык давление көтөрүлсө жүрөккө нагрузка көп болот. Ошол негизинен жүрөк чарчап калышы мүмкүн. Стресстен алыс болушубуз керек. Эми биздин жашоо шартыбызда азыр стресс ар бир секунд сайын эле кезигет. Бирок биз ошол стрессти жеңүүнүн жолдорун ойлоп табышыбыз керек. Жеңүү жолдору? Ар дайым мындай настроение көтөрүп жүргөнгө аракет кылышыбыз керек, күлгөнгө аракет кылышыбыз керек. И азыркы убактарда кичине модада болуп калды. Йога деп коет го. Йога менен заниматься этсек болот. Өзүбүздү кичине медитация кылып, алаксытып. Мындай адам күлгөндө, адам сүйгөндө, адамдын ден соолугунда кандайдыр өзгөрүүлөр болот деп айтылып келет го. Жүрөккө кандай таасир берет алар?
Адам күлгөндө же настроениясы жакшы болгон учурда бул определенный гормондор бөлүнүп чыга баштайт организмден. Серотонин. Алар болсо жүрөктүн расслаблениясына алып келет дагы, жүрөк канчалык то есть жакшы жүрсө адам, настроение болуп күлүп жакшы жүрсө, гормондор жүрөктүн иштешине жеңил болот. Жеңилдетет. Биз мындай стресс болгондо бул түйүлүп калат окшойт да, кан жакшы жүгүрбөй. Катуу стресс болгон учурда жүрөк өзү тырыша баштайт. Жүрөк мышечный органда бул. Тырыша баштайт дагы, тырышканда жүрөктүн ичиндеги тамырлар, могу сиздин кармап турганда, могу көргөзөйүнбү аны эле. Так. Бул жерде мына жүрөктүн 3 кан тамыры бар. Основной 3 кан тамыры бар. Мынакей бул оң жагына кеткен кан тамыр, бул сол жагынан чыгып, асты менен түшкөн кан тамыр, бул жүрөктүн сол жагынан чыгып, артына кеткен кан тамыр. Ушул тамырлар мышца кысылган сайын тамырлар кысылып калат. Канчалык кысылган сайын кан жакшы өтпөйт дагы, жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Жакшы. Эң көп ушу силерге кандай жана дарттар менен келишет? Ушул жүрөк оорунун кандай оорулары бар? Инфарктпу, инсультпу? Анан эң көп кайсы ооруга чалдыгып атат азыркылар? Бизге көп кайрылгандарды бул инфаркт менен көп кайрылат. Анан прединфарктный состояние деп коебуз. Ошолор көп кайрылат. Андан кийин жүрөгүнүн функциясы бузулган, сердечная недостаточность деп коет. Инфаркт алып, ошол полноценный лечение албаган пациенттер бар. Буттары шишип, адышка болуп калган пациенттер көп бизде. Ошолор основном бизге кайрылат. Эң эле өкүндүрө турган нерсе бул жерде инфаркт оорусунун жаш адамдарда кезиккени. Жашарып баратат деп айтылат. Менин практикамда бул 18 жаштагы балага инфаркт менен келген, жүрөгүнө коронарография жасап, бир тамыры, чоң кан тамыры бекилип калган экен, ошол кан тамырына биз стенд коюп ачканбыз. Бул өкүндүрө турган нерсе бул азыр. 18 жаштагы бала уже жүрөк оорусуга чалдыгып калган. Бул туура эмес, тамактануу 18 жашында эле бул нерсеге алып келбесе керек да, башка эмне болушу мүмкүн? 18 жаштагы бул бир эле причинасы бул өзү спорт менен заниматься этет экен. Андан кийин баягы спорт питаниялар деп коет, протеиндерди көп ичип, андан кийин баягы энергетиктер бар. Энергетиктерден көп колдонгон экен, ошонун негизинен бул бир эле причинасы ошол болуп чыкты. Изилдеп карап көрсөк, спорт питания, чрезмерная физическая нагрузка и баягы энергетиктерден. Ошолордун негизинен бул инфарктка алып келген ошол. Аны деле аябай болушунча күчтүн баарын жумшабай мындай, анын дагы өзүнүн нормасын сакташ керек окшойт да. Бизде булчуңдарды өстүрөбүз деп эле көп нагрузка берип коечут го. Ооба. Чындыгында ошол баягы залга баргандар өзүнүн мышцаларын өстүрөм дейт, бирок жүрөгүнө кам көрбөйт. Күч менен нагрузканы жасай беришет, ошол эле учурда жүрөктүн биякта иштен чыгып калышын ойлонбойт да. Анан айттыңыздар, бул жака чет өлкөдөн дагы атайын ошол жүрөк жааттагы адистерди чакырып, анан операция кылып турабыз дедиңиз. Бизде международный сотрудничество бар. Биз Германия мамлекети менен чогуу иштешебиз. Россия Федерациясы менен чогуу иштешебиз. И Казакстан менен чогуу иштешебиз. Кандайдыр бир тяжелый операциялар болуп калса, ал жактан биз профессорлорду чакырып, бул жерде өзүбүз чогуу жасап, Кыргыз элине сыртка чыгып, кыйналып, башка бир мамлекеттерде лечение алган ордуна ошол эле тяжелый пациенттерди биз өзүбүздүн клиникага жаткырып, сырттан врачтарды чакыртып келип, чогуу жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар бизде. Ошондо чыгымдар азыраак болуп калат бекен? Туугандарына эсептеп көрсөк, чыгымдар азыраак болот. Башка мамлекетке барып жасатып келгенден көрө, ошол жактан бир же эки врачты чакыртып туруп эле бул жерге. Ушул эле өзүнүн эле мамлекетте жасаган бул финансовый жактан пациенттин туугандарына өтө эле жеңил түшөт. Сырттагы ошол адистер жасай ала турчу операцияны кыргыздар жасай албайбызбы? Биз өзүбүз жасай алабыз. Кээде ошол пациенттин туугандарынын өтүнүчүн негизинде чакырып калышыбыз мүмкүн. Кээде биздин мамлекетте түшүнүк бар, эми сырттагы врачтар, башка мамлекеттин врачтары күчтүү деген ойлор бар. Эми ошолордун өтүнүчү менен кээде чакырабыз. Дээрлик бардык эле операцияны биздин врачтар жасай алыша албай экен?
Бизде клиникада бардык операциялар да жасалат. Өзүбүздүн коллективдеги врачтар баары жасашат. Ошондой эле бир Бишкекте да жасалбайт деп айтканын угуп калдым. Биякта Ошто силердин клиникада жүрөктү токтотпой операция жасалыптыр. Ал кандай болот экен? Обычно жүрөк кан тамырларынын бардык тамырлары поражение болуп калса, же 2 же 3 кан тамыры поражение болуп калса, бул уже открытый операцияга показания болуп калат. Открытый операцияда обычный учурларда жүрөктү токтотуп, аппарат искусственного кровообращения деп коет. Ошого жүрөктүн функциясын сыртта аппаратка кошуп туруп жасайт. Биздин клиникада мүмкүнчүлүктөр бар. Хирургдардын опыттары ушунчалык жакшы болгон үчүн жүрөктү токтотпой эле 4-5 дополнительный шунтка чейин тиккенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол эле учурда аппарат искусственного кровообращения страховкада турат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетсе, сразу кошконго. Бирок 99%га чейин жүрөктү токтотпой жасаганга операцияларга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар бизде. Аны Бишкекте деле жасалат экен? Бишкекте жасалат андай операциялар, бирок көп эле учурларда жүрөктү токтотуп, аппарат искусственного кровообращения кошуп, анан жасайт. Бул эми аппарат искусственного кровообращения кошулган учурда жүрөктүн кайра восстановление болушу кичине риск болот да. Жүрөк өзүнүн функциясын аткарбайт, сокращение болбой эле туруп калат. Тамырлары тиккенден кийин, анан жүрөккө кан кошкондон кийин иштеп кетиш вероятносттары кичине азыраак болот да. Вот сиз 8 жылдан бери ошол кардиология жаатында иштеп атыптырсыз. 8 жылда канча операция жасадыңыз? Санайсызбы же саналбайбы алар? 1000ге чейинкисини санаганмын, андан кийин уже Кайсы жылдары 1000ге жетти? 2020-жылдары бул уже 1000ге жетип калган эле операциялардын саны. Общий диагностический процедуралар, операциялардын саны менен ошол 1000ге жетип калган. 1000ге жеткенден кийин уже операциялардын саныга эмес, уже качествосуна карап, уже сапатына карап, уже көңүл бура баштайт экенсиң да. Эң алгачкы операцияларыңызга киргенде эмне өзгөчөлүктөр болду эле? Адамды союу оңой эмес да. Коркуу болдубу? Биринчи бул эми студент кезде эле биз операцияга катышып жүргөнбүз. 3-4 курстарда катышып жүргөнбүз. Ошол убактан эле мындай психологически биз даярбыз. Даяр болуп келесиңер да. Мындай кичинекей кезиңерден келаткан каалоо тилекпи же ата-энеңер бар ушакка бар деген үчүн элеби? Бул эми мен 7-класста окуп жүргөндө эле мен мындай өзүмдүн бир каалоо тилегим болгон. Алыскы региондон болгонум үчүн мен өзүм Алыскы дегенде? Мен өзүм Лейлектен болом. Алыскы регион болгон үчүн бизде баягы врачтар жетишпейт эле. Анан ошо биздин айылда врачтар жок болгондугуна байланыштуу мен ушул чоңойгондо врач болсом, ушу элиме жардам берсем, кыргыз элине деген ниеттер менен чоңоюп, анан ниетиме жеттим десем деле болот. Азыркы учурда бир чоң клиниканын башкы дарыгери болуп иштеп жатам. Лейлек баягы билим деңгээли кандай эле, анан медицина жаатына окуш, анын үстүнө орус тилинде катуу басым жасап, ар кандай, мисалы үчүн мен окуй билбаган эмесмин да, терминдерди жаттап, ал ушундай бир укмуш чоң нерсе да. Аны кантип жөнөкөй карапайым караторуп ал кантип багындырды ошол нерсени? Бул билимге болгон кызыгуу деп айтсак болот. Түнү күнү эмгектенүүдүн негизинде гана ушул жыйынтыктар келип жатат азыр. Чындап болгон. Медакадемияга тапшырган учурларыбызда орус тилинен кыйналганбыз. 1-2 курстарда кыйналып, анан талыкпас эмгектин негизинде гана ушул жыйынтыктар болуп жатат азыр. Мектепте кандай, ошо жакшы окуганың, жаман окуганың таасир этет да? Ооба. Мектепте мугалимдерибизге рахмат, ушунчалык бизди кызыктырып окуткан. Түшкө чейин сабак болсо, түштөн кийин кружокторду алып калып, ошол бир направленияга багыттап окуткан да. Ошонун негизинен биз мына азыр медакадемияга тапшырып, андан кийин самостоятельный врач болуп азыр иштеп жүрөбүз. Мындай жоопкерчилик абдан чоң да. Ар бир адам өзүнүн өмүрүн сиздердин колуңуздарга тапшырып коюп, анан келет да аманат болупчу. Жоопкерчиликтүү бул жерде өтө чоң. Биз операция жасап жаткан пациент кимдир бирөөдүн апасы же атасы, кимдир бирөөдүн агасы же эжеси. Бул ушунчалык ответственность чоң бул жерде. Жасап жатканда ар бир мелочтарына чейин ойлоносуң да.
Жасап чыксам кандай болот? Жасап чыксам результат начар болуп калса кандай болот? Баарын ошол операцион столунда бир көз алдыңан өткөрөсүң да. Жаңы баштап аткан, неме операцияга киришип атканда. Ооба. Анан бул өзүңүздүн ата-энеңизге болобу, бир туугандарыңызга жасап көрдүңүз беле? Ата-энеме жасаган эмесмин, жакын туугандарга Анда кандай болот экен? Ал 2 эсе экен жоопкерчилик? 2-3 эсе ответственность болот ал жерде. Катуу ойлоносуң. Ошон үчүн айтышат, медицинада ошо бир туугандарыңа, жакындарыңа операция жасаганга болбойт деп айтылат да эми. Бул деген жакшы жасаймын дейсиң, жакшы результат көргөзөм дейсиң, ошол эле учурда ушунчалык эмоцияга берилип кетишиң мүмкүн, жыйынтыгы башкача болуп калышы мүмкүн да. Эмоциядан улам, психологический психологический травма деп коет бул жерде баягы. Мен жакшы кылышым керек, жыйынтыгы жакшы болуш керек деп ушунчалык оюң башка жакка бөлүнүп кетет дагы, жасаган жумушуңдун результаты башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болуп калса, сенде өмүр бою травма болуп калат да. Мен ошону жасадым, жыйынтыгы начар болуп калды деген. Психологический травма болуп калып, анан кыйын болуп калышы мүмкүн да кийин. Бул жүрөк оорулуулар менен келгенде мындай дары-дармек эле жазып койсоңарбы же психологиялык баардык абалын камсыздап, мындай ошого жараша неме бересиңерби? 70-80% бул врачтардын айткан сөздөрү пациенттерге дары-дармек болот. Андан кийин гана баягы дарыларды ичип, же болбосо биз айткан сунуштарды аткарып жүрсө, ошол дальнейший жакшы болуп кетет да. Келген эле учурда пациентке жаман сүйлөп койсоң, ал уже психологический травма алат дагы, сен айткан нерселердин эч кайсысын аткарбай коет. Ошон үчүн келгенде пациенттерге баарын жакшылап, түшүндүрүп, түшүнбөгөн жерлери болсо ар кайсы суроолоруна детально жооп бергенге аракет кылабыз биз. Андан кийин бул дарыны ичесиз дейбиз, иче турган сааттарын нечени айтып, тамакка чейин, тамактан кийин баарын түшүндүрүп айтып, жазып, жанындагы туугандар болсо аларга да айтып түшүндүрүп беребиз. Ошол гана учурда пациенттер полноценный лечение алып кетет бизден. Биз Турцияга баргандачы, ошо чекапты ошактан өткөрүп атканда алардын мындай немеси мындай экен да, алып туруп, бул эчтеке эмес, мындай менен деле жүрө беришет, мындай деле муну дарыларды ичип коюш керек болду деп эле бир кичинекей эле бирдемке жазып берип коет экен да. Анан бизде болсо көп учурда байкайм да, мындай момуну ичпесең өлүп каласың деп коркутуп, мындай момунда аз эле калыптырсың деп атып, анан ичирмейинче биздин элдер ичпейби же эмнеге ушундай айтылат? Кээде ошентип айтканга да туура келет. Неге дегенде пациенттер өзүнүн өмүрүнө кайдыгер мамиле жасашат. Дарыларды айтсаң ичпей коет. Бул жумушту аткарба десең, барат дагы ошол тяжелый жумушту аткара беришет. Ошон үчүн кээде ушунчалык катуу айтканга да туура келип калат. Айтасың, бул дарыны ичпесең же бул жумушту аткарбасаң болбойт. Бул сенин өмүрүңө кооптуу. Бул жумушту аткарсаң өлүп калышың мүмкүн. Бул дарыны ичпесең кыйналып калышың мүмкүн деп айтабыз. Биздики эми основном Кыргызстанда тяжелый рабочий сила болуп иштешет. Кээ бир пациенттерибиз бар, шахтыга подземный кирип кетет ичине. Ал жака сага киргенге болбойт деп айтабыз. Жүрөгүнө операция жасаганбыз, жакында эле бир пациент келди. Бул лейлектен, сүлүктүнөн келди. Сүлүктүнөн бул баягы шахтада ичине кирип иштейт экен. Ошол жакта иштеп жүрүп, инфарктка алып келген. Жүрөгүнө операцияны жасадык биз. Эми шахтанын ичине кирип иштегенге болбойт деп айтып жатабыз. Ал болсо айтат, мен ошол жумушту аткарбасам, семьямды бага албаймын дейт. Бул уже бири-бириге момундай карама-каршы келген жумуш болуп калат да. Бир жагынан өзүнүн өмүрүнө кооптуу. Ошол жумушту аткарбаса, семьясын бага албайт. Чечими эми кандай болот, өзү дальше көрөт да. 2-3 айга биз айттык, хотя бы 2-3 айга кирбей туруңуз, дальше келесиз, бизге көрүнөсүз, андан дагы айтабыз дегенбиз. Пока 2-3 ай өтө элек, бизге келе элек. Чет өлкөлөргө барып, тажрыйба алмашып турасыздар, Ооба. Анан ошол жаатта башка врачтар менен иштешип атканда, тажрыйба алмашып атканда, алардын артыкчылыктары эмнеде экен? Анан биз такыр эле артта калып калбаптырбызбы? Биз
чет өлкөлөргө чыгып тажрыйба алмашып келебиз. Мисалы мен өзүм Түркияда болдум, Стамбул шаарында, Казакстандын Алматы шаарында болдум, Россияда, Москвада болдум. Врачтар биз опыт жагынан алардан кем эмеспиз. Бизде эмне жетишпейт? Бизде мамлекеттик жардам жетишпегендиги үчүн эле, же болбосо бизде баягында аппаратуралардын аздыгыдан. Ошол жагынан эле биз алардан кичине калып турабыз. Техникалардын негизинен гана биз калып турабыз да. Ал жакта бардыгы мамлекеттик уровенде чечилгендиги үчүн бизге жасалып жаткан операциялардын бардыгы ал жакта бекер. Бардыгын кеңири жасай беришет. Бизде мисалы бардыгы платный болгон үчүн, биздики частный клиника болгон үчүн бардыгы основной платный. Расходниктердин баарын иштетебиз, пациенттер менен сүйлөшөбүз, ошол учурларда гана кичине кыйналып калышыбыз мүмкүн биз. Заман бирок ал технология заманбап, алардын баары асмандын башы. Биздин экономикага чөнтөккө жакшы неме келбей атат окшойт, Мамлекеттик клиникаларда азыркы учурда ошондой болуштат. Частный клиникаларда андай ограничение жок. Бардык аппаратуралар бар, жетиштүү. Только баягы финансовый вопростор чечилсе эле жасалат. Ал карапайым калктын чөнтөгүнө туура келеби деген ал башка маселе, Ооба. Жакшы. Мындай учурлар болобу? Мындай кээ бир адамдардын операция кылып туруп, ачып туруп, анан кайра эчтеке жасаганга мүмкүнчүлүк жок экен деп жаап койгон. Жок. Жок. Андай эч болбойт. Операцияга чейин пациенттер даярдалынат. Ар кандай обследованиялардан өтүп, текшерүүлөрдөн өтүп, анализдерин тапшырып, андан кийин гана операция алынат. Бул эффект плацебо иштейби байке? Кээ бир учурларда иштейт. Сен тим эле айыгып кеттиң деп койсо, айыгып кетишеби кадимкидей эле психологический өзүн пациент жакшы алып жүрсө, кээ бир оорулардан айыгып кетет. Толук айыкпайт, эми жеңилдей баштайт да. Мисалы, тяжелый пациенттер кээде болуп калат, бизде деле. Күн сайын кирген сайын, же болбосо убакыт сайын бир күндө 2-3 жолу кирген сайын состояниясын карап туруп, жанагына караганда кичине жакшы болуп калыпсыз деп айтсаң, бул пациентке кичине болсо да күч кубат берет. Же болбосо бүгүн кирип туруп, анан эртең киргенде кечегине караганда кичине жакшы болуп калыпсыз, состоянияңыз жакшы экен десең, уже баягы психологически өзүн жакшы алып баштайт да. Акырындык менен жакшы болуп чыгып кетет ал. Анан барган сайын эле бүгүнкү состоянияңыз ошо бойдон эле турат, эч кандай жылыш жок десең, ал уже өзүнү чөгө баштайт пациент. Уже мен жылбай жатам, жылыш жок экен деп чөгүп кетет дагы, ошо менен чыкпай калышы мүмкүн. Канчалык состояниясы тяжелый болгон сайын дагы пациентке күч кубат беришибиз керек биз. Жанагына караганда кичине жакшы болуп калыптыр деп. Ошондо пациент өзүн жакшы алып чыгып кетишке мүмкүнчүлүктөрү болот. Мындай психологдор менен иштеттирип, же болбосо ошондой, билбейм, бир медитация жаса деп, же ырдемке деген нерселерди бересиңерби? Же дары-дармектин эле күчүнөн чыгарышыңыз керекпи? Бизде основном больница болгон үчүн дары-дармектер менен психологически кирген сайын биз өзүбүз кеңештерди берип турабыз. Андан кийин дары-дармектер менен ичине кылабыз. Дагы мондай адам кандай немелерди алганда, эмне деп коет эле? Айтыңызчы, эмне деп коет эле? Жана чымырап бирдемкелер болуп, Колдору чымырап чыккан ушуларды айтып жатсаңыз керек. Ошо эмне деп айтат эле? Анемия. Жок. Кайсы немелерди көргөндөн кийин оозум учунда турат, айткылачы. Тартып коюңсуң. Жана бир оорунун немелерин эмне деп айтат? Белгилерин. Симптом эне. Ушул жерин кошуп коюңуздар да. Бир адам кандай симптомдор менен ушу жүрөгүм ооруп атат окшойт деп кайрылыш керек байке? Эмне чымырайбы, эмне болот, караңгалайбы? Жүрөктүн биринчи эле белгилери бул
эми эле башталганда колдун учтары чымырап чыгышы мүмкүн. Колдун учтары чымырап, анан болбосо бул жак колдор тартышып ооруп, бул моюн жакка берет, көкүрөк кичине уже өтүшүп баштаганда көкүрөк ачыша баштайт. Арт жагына берет ооруларды. Далын ортосуна берип, катуу кысып, дем жетпейт, ошол оорулары болот. Ошол учурда кайрылса болот бизге. Ага жеткирбей деле кайрылса болот. Колдору чымырап чыккан учурда гана келсе, бул оорудун башкы белгилери ошол да. Канчалык эрте кайрылса, ошончолук прогноз жакшы болот. Өтүшүп кеткен учурларда уже көкүрөктөрү ачышып, ооруп чыккан учурлар болуп калганда уже ал уже өтүшүп кеткен учур болот, анда уже больницага жаткырып, лечение кылганга туура келет. Кыргыздарда профилактика деген түшүнүк такыр жок койсо да, биз өлгөн аткан деле келебиз го. Ошону кантип киргизсек болот элге жайылтып. Эми агартуу иштерин акырындык менен жүргүзүп жатабыз, профилактика иштерин. Бул эми бүгүн эртең жыйынтыгын бербейт, акырындык менен гана жыйынтыгын бере турган бул иш. Бизде мисалы жүрөк ооруларын айтабыз, жылына жок дегенде 2 жолу жатып лечение алышыңыз керек. Жүрөгүңүз ооруганда эле эмес, өзүңүз жакшы сезип жүрсөңүз дагы жылына 2 жолу, 6 айда 1 жолу келесиз, текшеринесиз, 2-3 күн болсо да жатып, дарыларыңызды коррекция кылдырып, анализтериңизди карап көрүп, анан кайра кетсеңиз болот деп биз азыр өзүбүздүн пациенттерибизге айтып жатабыз. Бул иш эми акырындык менен профилактика боюнча кетет. Давление деген оору, кан басымы өйдө ылдый. Мына ошол кан басымдан биздикилер эң көп жабыркаган ушул оору болуш керек да. Анан ошол вакытта негизи эле кан басымы ары бери секирбеш үчүн эмне кылыш керек? Кандай учурда давлениега адам дуушар болот? Ал деле силер жакка карайт да. Давление бул жүрөк кан тамыр ооруларына кирет. Давлениянын ар кандай себептери бар. Кээ бир учурларда гормональный дары ичкен учурда давление көтөрүлүшү мүмкүн. Нестероидный противовоспалительный средства деп коет. Ошолорду ичкен учурда давлениеси көтөрүлүшү мүмкүн. Же болбосо бөйрөк оорулары деп коебуз. Ошол бөйрөк оорулары болуп, же болбосо бөйрөк кан тамырлары кичине ичкерип кеткен учурда давление болушу мүмкүн. Ушундай ар кандай себептери бар. Ушул давление көтөрүлгөндө биринчи эле ушул себептерин издейбиз биз. Эгер бул себептери жок болсо, бул уже давление деген оору диагнозго коюлат и дары-дармектерди ичип жүргөнгө туура келет. Давление болушунун бир эле себеби бул баягындай генетический бул оору, тукум кубат. Андан кийин туура эмес тамактануудан деп койсок да болот бул. Туздуу тамактарды көп жеген учурда туз канын составында баягы натрий көбөйүп кетет дагы, баягы давление көтөрүшкө алып келет туз. Диетаны сактатканга аракет кылабыз пациенттерибизге, андан кийин дары-дармектер менен түшүргөнгө аракет кылабыз. Биз чучук май, 5 бармаксыз жашай албайбыз да. Ал күчтүү тамак болот дагы, ал уже давлениеге алып келиши мүмкүн. Инфаркт, инсульттарды эки башка э? Эки башка оору, инфаркт бул жүрөктүн оорусу деп айтабыз, инсульт деп элде түшүнүк бар, бул баш мээдеги кан тамырларын жарылып кетиши бул. Ошол инсульт болуп эсептелинет. Инфаркт учурунда баягы аябай жакшы дарыланып албаса кайра кайталайбы? Инфаркт учурунда жанагы мен айткан обследованияны жасайбыз, коронарангиография деп коет. Ал болсо колдун тамырынан кирип жасалат бул жерден эле, местный наркоз менен эле. Пациент уктабайт, сознаниясында эле болот. Колдун могу жерине эле бир интродюсер деп коебуз, ошол коюлат местный обезболивание менен. Ошол колдун тамыры менен кирип барып, жүрөктүн кан тамырлары состояниясын көрүп чыгабыз. Мына бул жерде көргөзтүк жана жүрөктүн 3 кан тамыры болот, ошол 3 кан тамырынын состояниясын көрөбүз. Инфаркт алган тамырда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Кээде 75%га чейинки сужениялар дагы инфарктка алып келет, же болбосо полный окклюзия деп коебуз, кан тамыр полный иштебей калат, ошол учурда инфаркт болот. Биз ал учурда пациенттердин туугандарына түшүндүрүп айтабыз, бул жерде экстренный стенд коюш керек деп айтабыз. Стенд коюп жана бекилип калган кан тамырларды ачып койсок, убагында бул канчалык эрте операция жасалып, инфаркттын алдын алсак, то есть инфаркттын зоналарынын чоңоюп кетишинин алдын алсак, пациент полноценный жашоо менен жашай берет. Канчалык өтүшүп кеткен болсо, анда уже пациент акырындык менен инвалидностька чыгып калышы мүмкүн жүрөк оорусу менен.
Жана стенд деп айттыңыз го, ал ошондо бул колдон кирип жүрөккө бир нерсе коюп коюп атасыздар, пружина. Ооба. Ал эмне болот? Ал кантип ошону менен жүрө береби? Татпаспайбы аныңар? Ал операция колдон жасалат. Жана эле айтып өткөндөй, бул колдон Кантип кирет агай? Ал ушунча кичинекей нерсе болобу же кандай болот? өтө тонкий нерсе болот. Бул жүрөктүн мына жерде согуп турган кан тамырынан эле бул жерде пункция жасайбыз. Ошол пункция аркылуу эле кирип жүрөккө чейин жетип, жүрөктүн кан тамырларына бекилип калган жерлерине стенд коюп чыгабыз биз. Бул стенд сиз айткандай дарт баспайт. Ал лекарство менен покрытие болгон. Ал убакыт өткөн сайын өзүнүн лекарствону бөлүп чыга берет. Баягы катып калган тромбторду же болбосо ошол жердеги бляшкаларга кайра өсүп кетишин алдын алып ошол жерде жумуш аткарып турат. Аны менен мындай канча жыл жүрөчү, өмүр бою эле жүрө береби аны менен? Эгер дары-дармектерди ичип, биз айткан сунуштарды аткарып жүрсө, өмүр бою эле жүрө берет. Мен билген пациенттер эч кандай таасирин бербейт, дәрс? Жок. Баягы биз айткан стенд пружина. Бул 3 айдан кийин полный тамырдын ичине кирип кетет. Тамырдын ичине кирип кетет дагы стендтин сыртынан эпителизация болуп калат. Естественный просвет сосудов, восстановление болуп калат. Аябай түшүндүм ушуну. Кандай? Жөнөкөй тили менен айтканда, баягы биз койгон пружина тамырдын ичине, мышцалардын ичине кирип кетет дагы. Тамырдын сыртындагы баягы чел кабыгы кайра ошол стендтин үстүнөн чыгып калат. Мындайча айтканда, буга чейин тамыр кандай болгон болсо, ошол тамыр кайра учурабай эле организм кабыл алып отурбайбы, сен биздики экенсиң деп эле. Кел деп эле жооп кошуп алат. Ушундай эмне жалпакташтырып айтыш керек да көрөрмандар түшүнүш үчүн. Анан мындан сырткарда кандай операциялар жасайсыңар? Жүрөккө болгон операциялардын баардык түрлөрүн биз жасайбыз. Биздин клиникада мүмкүнчүлүктөр бар. Аны биз өзүбүз жасайбыз. Жүрөктүн тубаса тешиктери деп коебуз. Врожденный порок сердца деп коебуз. Ал биздин Кыргызстанда азыр тем более түштүк региондо көп кезиге турган оорулар. Жүрөктүн мындайча алып караганда могу эки желудоктун ортосунда тешик пайда болуп калышы мүмкүн, же болбосо могу эки предсердиянын ортосунда тешик пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда биз открытый метод эмес, инвазивный метод менен операция жасап беребиз. Бул транскатетерный коррекция пороков деп коебуз. Бул баягы зонтик деп койсок да болот, окклюдер. Жүрөктүн тешигинин эки желудочтун же болбосо эки предсердиянын ортосунда тешикти мындайча айтканда эки мындай зонтик менен жаап коебуз. Ошондо баягы тешиктер бекилип калат дагы, баягы пороктун проблемасы чечилип калат. Ошондой методдор менен лечение кылсак болот. Силер эле өзүңөр эле жасайсыңар, Биздин клиникада биз өзүбүз эле жасайбыз аны. Андан сырткары жүрөктүн нарушение ритмасы деп коет. Жүрөктүн сокконун ритминин бузулганы. Бул жүрөктүн аз согуп калганы дейбиз, анан жүрөктүн бат согуп кеткени. Аз согуп калганда биз жүрөккө аппарат коюп коебуз. Электрокардиографический стимулятор деп коет. Ал болсо жүрөк могу жактан кожага, подкожага установка болот дагы. Жүрөктүн ичине келип туруп, бирөөсү мына правый желудочкага коюлат, бирөөсү правый предсердияга коюлат электроддор. И сырттан ошол биз могу жака батарейка установка кылабыз. Ошол батарейка менен заряд алып турат жүрөк. Средний зарядты ошол 10 жылга чейин жетет. 10 жылдан кийин эгер заряд түгөнүп калган болсо, анда ачып кайра дагы жаңы батарейка коюп койсок болот. Ушуңар азыр айтып аткандар тахикардиябы же тахикардия башкабы? Бул жүрөктүн аз согуп калганы аз мен сизге айттым. Тахикардия учурунда жүрөктүн ар кандай тахикардиялары болот. Бат согуп кеткен учурлар. Анда болсо биз радиочастотный абляция деп коебуз. Ошол жүрөктүн ичине кирип барып туруп, дополнительный проводящий системалар болот. Ошолорду низкочастотный ток менен кичине күйгүзүп алып салабыз. Аны деле оңдоп ритмин ордуна келтирсе болот турбайбы? Бат согуп кетсе, аз соктуруп коебуз, аз согуп калса, норма соктуруп коебуз. Ушул учурларды биз жасайбыз. Жана клапандарында көйгөй кайсыл учурда пайда болот? Клапандагы көйгөйлөр бул вирусный инфекциялар деп коебуз. Ошол вирусный инфекциялар болгон учурлар болсо, клапанга биринчи эле барып, эң слабый жер ошол жүрөктүн клапандары болот. Ошол жерге оседать этет дагы, ошо клапанды поражение кылып салат. Убакыт өткөн сайын же клапан өзүнүн функциясын аткара албай калат дагы, жүрөктүн функциялары бузула баштайт. Бул учурда биз
открытый метод менен клапандарды замена кылып берсек болот. Мен астматикмин да ошонун бир клапаны жакшы иштеп экен деп айтат да. Ал көйгөйбү чоң? Текшерип көрүшүбүз керек экен. Текшерип көрүшүбүз керек. Сон анан деген жана порок сердце деп атпайсыңар, ал тубаса гана болобу же кийин дагы чоңойгондо дагы ошондой болуп калышы мүмкүнбү? Пайдаланышы мүмкүнбү дейм да. Вторичный деп коет, болот. Болот. Вторичный дефекттер деп коет, ошол андай болуп калышы мүмкүн. А тубаса ал эмнеден улам баланы ошо порок сердце болуп калбаш үчүн кандай эмне кылыш керек экен? Порок сердце болуп калбаш үчүн биринчи беременностьти планировать этиш керек. Биринчи эле учурда эне боюнда боло турган эне өзүнүн ден соолугун караш керек. Хронический оорулары болсо алдын баарын лечение кылыш керек. Андан кийин гана беременный болуш керек, боюнда болуш керек. Боюнда болгон учурда дагы баягы өзүн жакшы алып жүрүш керек. Вирусный инфекциялар менен ооруп калбаш керек. Обычный неме грипп деп коебуз, сезонный грипп. Ошол менен ооруп калганда дагы бул пороктордун алып келишке вероятности бар. А кийин пайда болгондор ал кандай болуп, эмнеден улам пайда болот? Анын ар кандай причиналары болушу мүмкүн. Ошол причиналардын негизинде гана вторичный дефект пресерде, жоксо вторичный дефект межжолчка перегородкалар болуп калышы мүмкүн. А сиздин немеңизде, тажрыйбаңыздачы, операция жардам бербей калган учурлар болдубу, же болсо үстөлдүн үстүндө жасалып аткан боюнча кетип калган? Кетиш калыш ушундай суроо үчүн. Анан бул нерсе оорбу врачтарга? Эми хирург болгондон кийин ар бир врачтын өзүнүн ушундай көйгөйлүү бир жактары бар. Мындай учурлар ар бир хирургдун башында бар. Мен деле башымдан өткөн. Бул биз үчүн дагы, пациенттин туугандары үчүн дагы бул өтө мындай кайгылуу бир учур болуп калат да. А бул туугандарына угузуу эң оор ошол болуш керек, өзүңөрдү өзүңөр жейсиңерби, же бул мыйзам ченемди көрүнүш деп башынан психологиялык жактан даярданып каласыңарбы? Эми биринчи эле учурда бул туугандарына угузуу, жакын туугандарына угузуу өтө кыйын. Алар бизге ушунчалык ишенип өзүнүн тууганын өткөрүп берген үчүн биз аны кээде баягындай болуп калат, андай учурлар. Редко, бирок. Мисалы мен практикамда бир 2 жолу ушундай болгон. Бул миңден ашуун. Миңден ашуу операциядан ушул бир 2 гана случай болгон, мен эсимде калган, алардын баардыгы до сих пор көз алдымда турат алар. А мындай учурда врач күнөөлүү сезимдер сезеби, же бул мыйзам ченемди көрүнүш катары каралабы? Бул эми биз өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Неге дегенде биз пациенттерге агартуу иштерин аз жүргүзүп жатабыз. Агартуу иштерин бат жүргүзгөнүбүздө, же болбосо пациенттердин аң сезими баары жакшы болгондо убактылуу, то есть убагында кайрылса, ушундай учурлар болбойт да. Өтүшүп кеткен, жүрөк оорулары ушунчалык өтүшүп кеткен учурда келет. Ал учурда канчалык жардам берсең дагы жүрөктү кайра эмне профессионал болсоң дагы уже өтүшүп кеткен учурда жүрөк ушунчалык өтүшүп кеткен, жүрөктүн сокращениясы слабый болуп калат. Анда ушунчалык колуңда ушунчалык аппаратураң болуп, профессор ушунчалык билимин күчтүү болгон учурда дагы бир эле жардам бере албай каласың да. Бул үчүн биз элге дагы кайрылып койсок болот. Жүрөк оорулар башталган эле учурда келип мындай канчалык эрте кайрылсаңыздар, ошончолук жыйынтыгы жакшы болот деп айтсак болот да. Биз мынтип койгойлу байкем. Оорубасаңар деле аябай куландан соо тим эле укмуш күчтүү болуп 4 мезгил кымыз ичсеңер делечи келип сөзсүз түрдө врачтардан өтүп, жүрөгүңөрдү текшерип, ушинтип койсок, ушундай иштерди жүргүзсөк болот биз. Жок дегенде жылына 1 жолу, мүмкүнчүлүгүңөр болсо жылына 2-3 жолу келип, жүрөктү текшертип, давлениеңиздарды текшертип кетсе болот. Бул канчалык эрте кайрылса, биз жүрөк оорулары бар экенин эрте билсек, жардам берсек, ошончолук жакшы эффективдүү болот. А жанагындай дем алуу органдарынан кыйналгандардын баарын эле барып жүрөккө тиет деп айтылат го. Дем алуу органдарынан кыйналгандардын баары ооба, акырындык менен жүрөккө келет. Канчалык дем алуу органдары начар болсо,
бул кислороддун кириши кан аркылуу начарлайт. Кислород аз келген сайын жүрөк оорулары көбөйө баштайт. Ошондо бронхит, астма, грипп болуп ооругандар, коронавирус болгондор баары жүрөктөрүн сөзсүз түрдө текшериш керек экен, бардыгы. А бул коронавирус учурунда кандай ошол жүрөккө таасир тийгизишти байке? Көп келди ошондон кийин? Оорулар саны ошол учурда көп болду. Эмнеге дегенде коронавирустун бирден бир себеби бул баягы канды коюу түйөт. Канчалык кан коюу болсо, бул кан айлануу системасына нагрузка болот. Ошол учурда жүрөк кан тамыр оорулары өтө көп кезикти. Давлениясы көтөрүлгөндөр, жүрөктөн инфаркт алгандар бул өтө көп кезикти. Самогонду чайда эле ичип үйрөндү коронавирус учурунда. Анан мындай өзүңөргө мындай шакирт таптап, дагы ушундай врачтарды таптап атасызбы же азырынча өзүңөрдү таптоо менен эле алексизби? Биз эми акырындык менен балдарды артыбыздан өстүрүп келатабыз. 1-2 балдар бар. Эми өмүр ушунчалык кыска. Биз алган билимибизди башкаларга өткөрүп беришибиз керек. Биз жасап жаткан операцияларды башка балдарда жасаш керек. Биз анан мен деп эле өзүм деп жүрө берсең, бул өлкөгө тийген пайдаң аз болуп калат. Ошон үчүн башында айтып кеттим мен, кыргыз элине жардам беришибиз керек биз. Анын үчүн биз өзүбүздүн артыбыздан учениктерибизди өстүрүп чыгышыбыз керек. Бизде 1-2 балдар бар, артыбыздан иштеп жүрөт, буюрса биздин артыбыздан келип, уже самостоятельно жасап калат деген үмүттөбүз. Биз деле башкалардан үйрөнгөнбүз, дагы эле үйрөнүп жатабыз биз деле. Ошол биз алган билимди биз башкаларга өткөрүп бергенге милдеттүүбүз. Ошондо гана кыргыз медицинасы көтөрүлөт. Бул медицина жаатында азыр окуп баштап, эми сентябрь жаңы эле баштады го, бирок такыр тиши өтпөй кыйналып аткандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ушунчалык кыйналса, медицинаны таштап эле кетиш керек. Бул эмнеге? Медицина эми күн сайын окуй турган нерсе. Муну жүрөгүң аябай сүйүп каалабасаң эле кыйын турбайбы? Ооба. Бул бүгүнкү чыккан сен окуган информация эртең уже башкача болуп калышы мүмкүн. Бул күн сайын окуш керек. Жаңылануу менен гана алдыга жылабыз да. Азыр мисалы окуй албай кыйналып жүргөн болсо, мисалы ал кереги деле жок. Ал окуганды уже үйрөнүш керек. Бизде азыркы тапта мугалимдердин эмеси кандай деп ойлойсуңар? Медицинадан, академиядан окуп келгендердин даремети кандай болуп атат? Жакшы деп ниет кылабыз. Эми жыйынтык көргөзөт аны. Азыр келгендердин баары, бизге келген жаңы врачтардын баары жакшы. Башкаларга пока бир нерсе деп оценка бериштен алыспыз. Мындай чет өлкөгө кетиңер келип, Кыргызстандын аз айлыгынан качкыңар келген учурлар болобу? Мед академияга барганда мен ойлогом, мен чет өлкөгө барып иштеймин деп. Ал жакта окуду бүтүп, андан кийин 1-2 жыл, то есть стажировкаларга барып, заграницаларда жүргөндө ушунчалык мекенди сагынат экенсиң, мекенге болгон сүйүү башкача болот экен. Ошондо ойлодум мен, кандай болсо дагы Кыргызстандан кетпеймин. Кыргызстандын медицинасын көтөрүш керек, мен ушул жерде гана врач болом деп айтканмын да. Алыста жүргөндө мекенин кадырын билет экенсиң да. Андан сырткары баягы тяжелый пациенттерди заграницага алып барганда ошол жакта көрсөң, кыргыздардын кыйналып жүргөнүн көрсөң, ошону ушул Кыргызстандын ичинде гана жасай турган шартты түзүп, колунан келбесе башка бирөөлөрдү ушул жака чакыртып жасаган шарттарды түзгөнгө мен ошондой ниет кылган элем. Буйруп азыр ошол жумуштардын үстүнөн иштеп жатабыз. Бардык ишке ашып жатат. Кандай деп ойлойсуз? Бул жөнөкөй карапайым калктын билимдүүлүгү артканда өзүбүзгө мындай кам көргөндү үйрөнмөкпүз, анан азыраак оорумакпыз бош кереге. Бул маанилүү экен билимдүүлүк. Бул азыркы учурда эң актуалдуу проблемалардын бири. Биз ушунчалык агартуу иштерин жакшы жүргүзүшүбүз керек. Элдин арасында уже мындай бардыгы билип калыш керек да. Колум эки жагы чымырап жатабы, бул уже жүрөк. Барышым керек кардиологко дегендей. Биринчи симптомдору менен гана келип уже кайрылса, бул уже биз жетишкендикке жетиштик десек болот да.
Биз эми акырындык менен ушул жумуштарды аткарып жатабыз. Буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Мага жана неме сурооңуз, сөзүңүз аябай жүрөгүмдө калып калды да. Негедир биздин кыргыздар көбүрөөк чет өлкөлүк врачтарга ишеним артып, анан ошончо акчасын коротуп, чакырып келип жасатышат дегенчи. Болбосо биздин врачтардын деңгээли азыр кандай байке? Ишенсе болобу? Кудайга шүгүр, биздин врачтардын деңгээли азыр өтө бийик. Бардыгы чет өлкөдөн билим алып келгендер. Жок дегенде барып ошол жакта стажировкадан өтүп келгендер. Ошол жактагы операциялардын бардыгын биз азыр ушул жерден жасасак болот. Кыргызстандын эле ичинде кичинекей эле Ош шаарында, биз айтып жаткан Кардио Азия плюс медициналык борборунда жүрөккө болгон бардык операциялар жасалат. Ушул жерде. Андан сырткары бизде нейрохирург деген врачыбыз бар. Ал болсо баш мээге операциялардын ар кандай түрлөрүн жасайт. Ушул эле жерде операциялардын түр-түрүн жасатса болот да. Убактыбыз бүттү. Дагы айтайын деген оюңуз барбы? Карапайым калкка. Эми айта турган нерсе, баарыңыздарды жүрөк оорусунан алыс болуңуздарды тилейбиз. Бирок кандайдыр бир симптомдор болуп калса, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз күнү түнү кызматтабыз сиздердин ден соолугуңуздар үчүн. Мен жигиттердин жүрөктөрүн оорутуп турайын, сиз айыктырып туруңуз, анан шабашкасын чогуу бөлүшөбүз деген. Кызматташып кетесиң. Ушул жагын коюп койсоңуздар. Сонун Чыңгыз мырза, бүгүн биздин элге пайдалуу болду. Бир аз-маз деген нерселерди да билип калды болуш керек. Борборуңар, медициналык борборуңар жакты, азаматсыңар. Башка жакта жасалбаган операцияларды жасап, бир укмуштуудай таң калтырган учурларыңар болуп дагы келели. Чын эле ушуну силер жасап салдыңарбы деп. Ошол ийгилик каалайм. Силердей таланттуу, мыкты медиктер бар экени бизди кубандырат. Рахмат сизге ушунчалык убакыт бөлүп келгениңизге. Сонун видео чыгат деген ойдомун эми. Эми аштан жейли дейбир. Алып келген аштан кыздар да. YouTube каналыма кош келиңиздер. Жаңы катталган болсоңуздар, катта элек болсоңуздар, сөзсүз подписацияны басып коюңуздар. Бул бизге болгон ыраазычылыгыңар ошол болот. Жана комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.